Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly musulman bir tugandar, bugün kayradan acılık boyunca sabagыбызды ulay. Bugün inşallah Allah tabarak ve taala bizge mümkünçülük bere turgan bolsok, ошол kitebimizden umraga, ошол эми kitepte kanday tertipte жазылган bolsa, ошol tertip менен sabakты кыла беребиz. İmam el-Musannif rahimahullah kiteptin iyesi janagı ajılıktın parazdарын, sünnetlerini, vaciplerini aytkandan keyin umra jönündө söz kılgan eken. Wal umratu sunnetun ve hiye tawafun ve sa'yun ve cazet fi kulli seneti ve kurihet yevmu arafa ve arba'aten ba'daha dep uşul jerde toktoptur. Umra boyunca bugünkü sabagыбыз kılına turgan bolsa, sabagыбызды баштаардан мурда умра боюнча бир канча маселеге токтолуп кетсек. Чындыгында умра бул сүннөт амалдардан, азыр дагы китептин ээси айтып умрату сүннатун дегенде, башкача айтканда умра бул сүннат муаккада, бекемделген сүннөт. Умра азыркы мезгилде чындыгында Кыргызстанда мындай өтө популярный болуп, адамдардын көпчүлүгү умрага барып аткан мезгил. Илгери умрага барчу адам жок эле. Илгери андай мүмкүнчүлүк жок эле адамдарга умрага барганга. Ошо автобус менен, жөө жалаңдап, машина менен гана ажылыкка баруу мүмкүнчүлүгү болчу эле. Ал эми умрага барууга адамдар мүмкүнчүлүк таппаса, атайын ошончо сапар менен кыйналып баргандан кийин анда ажылыкка барайлы деген ниет болчу эле. Азыркы мезгилде чындыгында Аллахка шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун, бизге мүмкүнчүлүк кеңири түзүлдү. Адамдардын бардыгы мүмкүнчүлүк таап атат умрага барганга. Бир аз тыйыны барлар. Азыр эми элибиздин жашоосу оңолуп калды. Адамдарда тыйын бар. Кээ бирки адамдар ушул кышкы эс алууда жана башка мезгилдерде алыскы сапар кылып Туркияга же болбосо Малайзияга, Дубайга ойноп барып адамдар эс алып аткан болсо, мусулман бир туугандар азыр эс алуусун же болбосо жанагы мамлекет тарабынан берилген эс алуу күндү умрага барып өткөрүшөт. Бул өтө жакшы көрүнүш. Илгери биз 2004-2005 жылдарда дээрлик адамдар умрага барчу эмес. Ошондун бир окуя эсиме келди. Ошол окуп жүргөн мезгилибизде анда Чуак ажы дагы бар эле, Аллах таалам өзү меримин алсын. Биздин Акимжан деген устаз бар. Аллах таалам өмүрүн берсин. Акимжан устаз бир нерсе болуп умрага барып калыптыр. Ал мезгилде умрага келүү такыр мүмкүн эмес, элестетчү эмес кыргыздарчы. Бирок Акимжан устаз ошо кандай болгон, умрага барып калыптыр. Анан жолугуп калып бир кыргыз келиптир. Умрага деп учурашып, анан бир жерде чай берип, анан чогуу отуруп калдык. Ал мезгилде Чуак ажы бар эле, мен Абдуали шейх деп Маккада окуп аткан, азыркы мезгилде докторантурада окуп атат. Кудайым буйрса Кыргызстанга келсе, аябай чоң өзгөрүш болуп элибизге, жерибизге дин жагынан бир кызмат кылат деп ниет кылып дуа кылып турабыз. Ошол үчөөбүз болсо, анан Акимжан устаз келди. Акимжан устаздан чай кылып отуруп, анан сүйлөшүп отурганыбызда анан мен айттым, ушундай сонун кыргыздардан дагы умрага келет экен. Илгери умрага келген эч ким жок эле. Алхамдулилlah, ушу сиз келипсиз десем, ал айтып калды, мен мындан бир эки ай мурда дагы бир келип кеткенмин. Анан биякта кыргыздар бар экен окушум, бирок жолугушууга мүмкүнчүлүк болбой калды десем, Чуак устаз айтты, сен эмне умранын рүкүндөрүн, парыздарын сага келип учурап кеткидей. Деп анан элдин баары күлгөнбүз да. Ошондон кийин азыркы мезгилге чейин тамаша болуп айтылып жүрөт да. Сен эмне умранын парыздарынан соң сага келип учурап кеткидей деп. Анан мен ал мезгилде анан күлүп жаш мезгилбиз, анан айттык эми болгону мен умранын парыздарынан эмесмин, болгону кыргыз келүүсү мүмкүн эмес эле да ал мезгилде. Кыргыздар умрага баруусу мүмкүн эмес эле. Анан ошол жерде кыргыздар бар болсо, бир кыргызды көрсөк, кыргызча үйлөрдү сүйлөгөн адамдарды көрсөк, кубанып сүйүнө турган мезгил эле да. Анан ошондон улам айткамды, биз ушу атайын умрага келсеңиз, ана бизге учурап кетпепсиз да дегенимдин максаты ошол эле да. Айтайын деген маселе азыркы мезгилде өнүктү да. Адамдар миңдеп
мүмкүн 20 миңдеп, 10 миңдеп адамдар умрага барып атат да. Бул болсо да элибиздин пейилини ток болуп, акчалуу болгондугу, мамлекет тарабынан ушуга шарттар түзүлгөндүгү. Илгери деле ушул умрадан башка мамлекеттерден келчү, бирок Кыргызстандан барчу эмес да. Эми азыркы мезгилде ошентип адамдар азыр умрага көп барып атат, буга шүгүрлөр болсун. Бир мезгилде айтылынды, Кыргызстандан барган, умрадан баргандар ушул алдыңкы орундарга чыкты деген. Дүйнө жүзүндө. Бул жанагы ковидтен кийин адамдар, демек, бул жашоо убактылуу жашоо экен. Өлө турган адам тез эле өлүп калат экен. Акчаны басып жатканыбызда маселе эмес экен. Өлүм келе турганбыз, эч нерсе эмес экен. Ага ошол оору себепчи болду. Канча деген акчалуулар, кыйындар ошол мезгилде өтүп кетти. Ошолордун арасында да Аллах Таалам өзү берилмес чубак ажы да өтүп кетти. Демек, чубак ажы өткөн болсо, анда жашоого кепилдик жок экен деген адамдарга түшүндүк келди. Эгер чубак ажы бул дүйнөдөн өткөн болсо, анда бул жашоого кепилдик жок экен деп адамдар жапырт умрага Меккеге барды. Чындыгында ушундай сонун абал болду. Адамдар барып умрага барат, ибадат кылышат. Ошондо бир жигиттин айтканын уктум да. Каабаны таваф кылып атканда 70% кыргыздардын немесин бир абалда ошондой болду дейт, тавафта. Ушунчалык көп бир барган, ошол 1-2 тавафта эң көп кыргыздар болгон дейт. Бул сүйүнүшүбүз керек. Эми сүйүнүчүбүздү Кудайым узагынан кылсын. Кудайым берекесин берсин. Бирок ошол эле мезгилде ошол тыйындын экинчи тарабы бар. Тыйындын экинчи тарабы умрага баргандар, кээ биркилер умранын фазилетин билбей, же болбосо умранын бул улуу сапар экендигин, улуу ибадат экендигин билбестен, акчасы бар элге тутат деп барып, ошол жака барып кээде намазын да окубай, жөн гана турист катары барып келген да учурлар кездешкен. Кээ биркилер ошол жерге барып өзү умрага барган, бирок динди баягындай бир таңкыт сөздөрдү айтып, мынакей ушундай кылса деле болот экен го, бияк деле мындай эмес экен деген сөздөр дагы айтылган. Умра бул баягындай турист болуп, мындай жөн эле көрүп келүүчү болуп бара турган ибадат эмес. Умра бул чыныгы ибадат, адамдар тазаланып келе турган, адамдар Кудайын таанып келе турган, Кудайына жалбарып ибадат кылып келе турган амал. Ошол амалдарды барып атканда бул жактагы фирмалар болсун, ошону алып барып аткан ажы башчылар болсун, билбей жаткан карапайым адамдарга умранын фазилетин, умранын улуу сооп экендигин, ал Мекке Медина ушундай берекелүү жер экендигин, ал жака барганда жалаң жакшы амалдарды аткаруу керек экендигин түшүндүрүш керек. Ошол алып барып аткан компаниялардын жана ошо алып барып аткан умра башчылардын милдети. Акыркы мезгилдерде жүрөгү оорута турган нерсе болуп атат. Бир эле адам жүздөгөн, 200-дөгөн адамдарды алып барган учурлар болуп калып атат. Эми мен бардыгын айыптабайм. Бирок ушундай мезгилде кээ бир адамдар бир аалымдын, бир устаздын аты менен умрага барган мезгилдер болот да. Ошондо ошонун урматы менен сону мен умрага барып келейин деп барат, бирок баягы 150-200 адамда ар бир адамга көңүл бурулбай калат. Анын ибадатына көңүл бурулбай калат, анын намазына көңүл бурулбай калат. Баягы бир адам жетишүү кыйын да. Мүмкүн шакирттер башкаларды кылып коет, бирок ал умрага барган адам ушул аалым менен, ушул устаз менен барам деп барган. Демек анын жанында ошого кызмат кылып, ошонун сабагын угуп, ошо менен баарлашып, барып келүүгө ушундай шарттар түзүлүш керек да. Бул боюнча дагы сунуштарды айтканбыз. Ар бир ажыга, умрага барганда ажы башчыларды ошо 50-48ден ашпаган гана ажыга, умрага баруучуларга бир башчы гана болушу керек. Мисалы үчүн ажылыкта мына ушундай абал бар. 50 адамдан ашык, 49-48 адамдан ашык адамга бир ажы башчы. Демек, ошо бир адам ошо 47-48 адамды гана кызмат кылып келе алат да. Умрада дагы мына умра муфтиятка өтүп азыр тартипке салынып аябай жакшы болуп атат. Ошол мезгилде эми ушул нерселер дагы кошулунса, ошол ким болсоң дагы, аалымбы, жөнөкөй ажы башчыбы, жөнөкөй умра башчыбы, ошол кызмат кылынып, 50ден ашпаган адам менен умрага барса, анын намазын оңдогонго мүмкүнчүлүк болот, анын ибадатын кылганга, аны бир жерге зыяратка алып барса, анын айткан сөздөрү угат. Мисалы кээде 200 адам, 150 адам барса, астында ошол умра башчы сүйлөп кете берет, аркасында кары картаң жаштар аркада калат да эми.
200 адам, 100 адам же 60 адам, 70 адам тегеректе бир мезгилде кете албайт да. Ошол мезгилде эмне болуп калат? Баягы айткан адамдын теги үндөрү, сөздөрү жетпей калат. Эми кээ бирки компаниялар бар, Аллахым ыраазы болсун, жанагындай наушниктерди кылып, устаз алым сүйлөп кетип атса дагы, аркада калгандар дагы угуп кетет. Бирок ал угуу менен гана эмес да, анын жүзүн караш керек. Анын маңдайында турган берекесин алыш керек ошо устаздынчы. Андай боло турган болсо, умранын ал дарста сабактарды ютубтан деле угуп алса болот ал. Кулак менен угуп турган болсок. Анын тиги Фейсбуктан деле угуп алса болот. Бирок алар эмнени максат кылып атат? Ошол сен устаздын жанында жүрүп, мен ушу устаз менен бардым эле деп жанында жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлсө ошол жакшы болот. Эми бул баягы умранын башында ошол кээ бир көйгөйлүү маселелердин катары гана айттым. Бирок иншалла умрага алып баргандардын биздики башка жактарга караганда өтө жогору. Себеби жоопкерчилик менен алып барышат, карайт. Биз башка мамлекеттерде көргөнбүз. Ошол жерде окуп жүргөндө азыр деле көрүп атабыз. Бирок алардын аттарын айтабай эле коелу. Умрасын апарып эле таштап койгон болду. Адамдар өзүлөрү гана аякта умра кылып, кайра келатканда таап алып кайра алып келип кетишкендер бар да. Себеби ошол умрада жүрүп дагы ошол адашып, жолун таппай, маселесин таппай жүргөндөр бар. Мисалы үчүн мен ушул жерде туруп, азыркы мезгилге чейин умра маселелеринде маселени менден сурашат. Сурап атышат. Эми бул мактануу иретинен эмес, мен болгону ошол жерде көбүрөөк жүрүп, ошол жердеги ажыларга, умрага кызмат кылып, анан суроо жооп кылганга мүмкүн адамдар ошол менден WhatsApp аркылуу сурашат. Ошого мен өзүм атайын WhatsApp номерин койгонмун. Ар бир адам түз байланышып маселесин уга ала турган болуп. Бирок эми кыйын болуп атат. Себеби мен жалгыз экем, адамдар көп. Башка устаздар да мына ушундай кылса, башка устаздар да ушундай кылып, алымдар ушундай кылса, бардык адамдар ошолорго үнү жете турган болсо да, андай болсо мүмкүн жашоо жеңилдейт эле. Эгер Кыргызстанда бир 500дөй чоң алымдар болсо, ар биринде ушундай номери болсо, адамдардын суроолоруна жооп берсе, умрадасың умрадай, ажыдагысын ажыдагыдай, намазын намазындай жооп берип турса, анда жеңил болмок да. Ошо мен чакырат элем ар бир устаздар ошондой кылып атайын өзүнүн номерин ачып, бул жака муфтиятка келип суроо жооп кылганга, сабак бергенге укук алып, бул жерден атайын кагазды алып алса, анан ошол суроолорго жооп берсе, элибизге, жерибизге кызмат андан да жеңил болмок. Умрада көп адамдар баягы жашоосунда намаз окуп жүрөт, башка кылып жүрөт. Умрага биринчи жолу барганда кээде кээ бир маселелерди билбей калышы мүмкүн. Чоң эле ажы башчылар деле эстен чыгып калат, кээ бирки ушундай абалдар болуп калат. Ошол мезгилде аалымдарыбыз жооп берип турса, ошол элибиздин ибадаттары бир толук бойдон бир кемчилиги жок болмок. Ошого сөздүн башында бир аз ушул умра боюнча айтканга аракет кылдым. Аллах Таалам ушу ар бир умрага баруучулардын ибадаттарын, иманын бекем кылып, ибадаттарын кабыл кылып жакшы барып келсин. Азыркы мезгилде мына кышкы эс алууда адамдар өзлөрүнүн убактысын мына ошол умрага алып барып, ошол жака барып ибадат кылып келсе, эң жогорку, эң жакшы нерсе болот. Умранын сыпаты кандай? Умра кандай кылынат десе, умраны ошол кетип аткан адам эхрам кийет. Аны азыр бул китепте окуп атканыбызда умрадан кийин ошол кайсыл жерлерден эхрам кийиш керек айтат. Бул болгону мен алдырына айтып коеюн, себеби умрага кетип аткандар биринчи эхрам кийиш керек да. Эхрам кийгенде миқат деген жер бар, атайын чек. Мына ошол чектен ашпастан туруп умрага барган адам эхрамын кийиши керек. Биздин эми көбүнчө азыр Кыргызстандан барып аткан умрачылар же Жуддага барып түшөт, же Мадинатун Набауи, Мадинатун Мунавварага барып түшөт, пайгамбардын шаарына, же Таифка барып түшөт. Эми ушул эң белгилүү ушу. Мына ушул жака барып атканда ошого умра башчылар, башкалар терең көңүл бурушу керек. Себеби миқаттын жана чектен адамдар эхрамы жок өтүп кетпеш керек. Эхрам боюнча айтканбыз, ошол баягы ак кепенди кийинип ниет кылууну. Эгер бир адамдар Мадинага бара турган болсо, анда ал жеңил. Себеби Мадина миқаттын сыртында. Түзү Мадинага конуп эле, анан Мадинада пайгамбарыбыз зиярат кылгандан кийин анан чыгып Зулхулейфа деген миқаттан ихрам байлап анан умрага кетсе болот. Эгерде Мадинага учуп аткандар болсо, буларга эч кандай неме жок.
Алар түз Мадинага барып аэропортунан конуп эле мейманканага келип, пайгамбарды зиярат кылып, анан Меккеге умрага жөнөп атканда ихрамды Зулхулайфадан кийип кетишет. Ал эми Жудда шаарына бара тургандар боло турган болсо, демек Жудда миқаттын ичинде. Самолет менен баратканда эгерде түз Бишкектен түз уча турган болсо, анда сөзсүз түрдө же бул жерде Манас аэропортунан ихрам кийип алыш керек. Же жолдо баратканда летчиктер, жанагы самолетту башкаргандар кабарлайт, миқатка жакын калды, ихрам кийгиле. Анда самолетту кийиш керек болот. Жакшыраагы бул жактан кийип алган жакшы, самолетто адамдарга баягы мурда бирдекиде кийип көрбөгөн ихрамды самолеттин ичинде кийүү өтө ыңгайсыздык кабыл болот. Ага дарат алыш керек болот деги, өкүлөр гусул алыш керек дейт. Ошол маселеде гусул алуу сүннөт, дарат менен деле дурус болот, бирок эми баягы ибадат толук кылыш үчүн гусул алыш керек болот. Гусул алганга бирде жок. Самолетту бир аз көйгөй болушу мүмкүн. Ошон үчүн аэропорттон кийип кетишет. Эгерде Стамбулга барып конуп, же болбосо Шаржага барып конуп, же Дубайдын кайсы бир жерине, же Кувейтке барып коно турган болсо, анда ошол жерден ихрам кийүүсү милдет болот. Себеби Жуддага барып конгондо миқаттан өтүп кеткен болот. Ошого эгерде Стамбул аркылуу бараткан болсо, анда Стамбулдан ихрамды кийип, анын үчүн ихрамдарын жанагы өзүнүн кол сумкасын алып алышы керек болот. Жүккө берип ийсе, ал жүк менен кетип калат, адамдар ихрам жок калат. Ошого ажы башчылар терең көңүл буруп, ихрамдарын колго алышы керек. Эгерде Шаржага учкан болсо, анда Шаржадан кийсе болот. Кувейтке учкан болсо, Кувейттен кийип, анан ошо менен Жуддага барып калуу керек. Эми ихрам кийгенден кийин 2 рекат намаз окулунат. 2 рекат намаз окулунуп туруп, анан ихрам кийип ниет кылынат. Мына ошо менен адам ихрамга кирип калат. Анан ошо ихрамдыга кийгенден кийин мейли Кыргызстандан кийсе, мейли Стамбулдан кийсе, мейли Шаржа менен Кувейттен кийгенден кийин ал адам махзурат ихрам дейт, жанагы ихрамга зыян бере турган, ихрамды буза турган нерседен сактаныш керек. Ал боюнча өзүнчө токтойбуз. Анан ошо менен ихрамды кийген боюнча умрага кирип кетишет. Ошого анан кайра өзүбүздүн китебибизге кайтсак, ал-умрату суннатун. Умра бул сүннөт амалдардан. Эч ким парыз деген эмес, сүннөт. Эми кээ бирки алымдардан ошо парыз дегендер бар, биздин ханафилердин арасында да фарзы кифая деген, же болбосо бир адам кылса, башкалардан мойнунан сакыт болот деген дагы сөздөр бар. Имам Абул Баракат Насафи өзүнүн Кафи китебинде айткан, кээ бирки айтат, бул Кафи Абул Баракат Насафидикинде эмес, балки бул Хаким Шахиддин Кафи китебинде дейт. Янкана кандай болсо да бул нерсеге фатва берилбейт. Фатва бул суннату муаккада, бекемделген сүннөт деп айтылат. Ошо менен бизге бул сүннөт экендигине далил катары имам Тирмизи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жами ат-Тирмизиинде же болбосо Сунан ат-Тирмизиинде Жабир ибн Абдиллах радиаллаху анхудан ушул хадисти риваят кылып айтат. Кала суила Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам анил умрати аважибатун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам умра жөнүндө сурал, бул важип, милдеттүүбү деп суралганда, кала саллаллаху алейхи ва саллам ла, жок, бул милдеттүү, важип эмес. Ва ан та'тамиру хува афдалу. Эгер умра кылсаңар, умра кылгыла, мына ушул жакшыраак деди. Себеби умраны демек милдеттүү эмес, жакшылардын катарына киргизди. Демек бул сүннөт экендигин. Ошондой эле дагы имам Ибн Хажар Асқалани рахматуллахи алейхи риваят кылган бир хадисте да ушинтип айтылат. Ибн Хажар Дираяда ушул хадисти айтты. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ал-хаджу джихадун вал умрату татаввуун. Ажылык бул согуштай эле соопко ээ, парыз. Себеби жихад дагы парыз, ажылык дагы парыз. Вал умрату татаввуун. Бул умра болсо татавву, башкача айтканда нафил деп баяндаган. Ошондой эле имам Ибн Мажа да өзүнүн Сунан китебинде Талхат ибн Убайдилла деген сахабадан риваят кылган хадисте айтат, аннаху сами'a Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай дегенин угуптур. Ал эмне дептир? Ал-хаджу джихадун вал умрату татаввуун. Жанагы хадисти бекемдөө иретинде буну Сунан Ибн Мажада имам Ибн Мажа баяндаган. Демек ажылык бул джихадтай парыз,
Vel umratu tatavvu'un. Umra bul sünnet je bolboso parız emes tatavvu degan ma'nida. Mına ошондой эле дагы имам Ibn Abi Şeyba degan çoğ alim özünün Musannaf degan kitabında Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan Abdullah ibn Mas'ud'dan İbrahim an-Nakha'i rahmetullahi aleyhi rivayet kılat. Abdullah ibn Mas'ud ne deptir? El haccu faridatun. Al acılık parız. Vel umratu tatavvu'un. Alemi umra bul sünnet amal dep. Ошондон алымдарыбыз чечип умра бул sünnet bekemdelgen sünnet деген экен. Демек адамдардын кылуусу милдет болбогон, бирок кылса чоң соо алат деген маанида. Wa hiya tawafun wa sa'yun. Эми умра эмне десе бул таваф кылат, анан саи кылат дептир. Андан мурда ихрам боюнча сүйлөштүк. Анан амалдары кандай кылат десе таваф кылат, саи кылат, ошо менен умра бүттү. Ал эми ажылыкта болсо көптөгөн амалдар аткарылат. Бул умрада мына ушул нерсе менен гана чектелет. Ошого ал умра тавафун мына ушул рукн, башкача айтканда умранын парыздарынан болот. Бүтүндөй үммөттүн ижмаы менен. Ва саиюн важибун индана. Ал эми Сафа Марванын ортосунда чуркоо важиб амал дейт биздин Ханафи мазхабында. Ошондой эле чач алдыруу, кыскартуу дагы умрада важиб амалдардан. Эми умраны качан кылуу керек? Умранын убактысы барбы? Умраны бир канча жолу кылса болобу? Умранын убактысы кандай дейт. Мисалы үчүн ажылыктын өзүнүн убактысы бар. Ал эми умранын убактысы кандай болот десе, имам важазат фи кулли сана. Умра кылуу жылдын бардык күндөрүндө бир жолу кыласыңбы, 100 жолу кыласыңбы, 2 жолу кыласыңбы, ушул дурус дейт. Себеби бар жыл бою умра кылууга шарият уруксат берет. Ва курихат яума арафа. Арафат күнү ажылык мезгилинде Арафат күнү умрага ихрам байланып алуу макрух болот. Адамдардын бардык ажылыкка шашылып, ажылыкта баягы Арафатта туруп дуа кылып, Аллахым дуамды кабыл кылып атса, сен умрага ихрам байлайсыңбы? Жок, андай эмес. Ал күнү ихрам байлап умрага ниет кылуу макрух болот. Буну алымдар макрух тахрими, арамга жакыныраак дейт. Себеби ал күнү адамдар ажылык менен алек болуп атканда, ал күнү умра менен алек болбош керек дейт. Ва арбаатан ба'даха. Арафат күнү андан кийинки 4 күндө дагы умра кылуу макрух тахрими, арамга жакыныраак дейт. Ал яумун нахр. Арафат күнү болду, эртеси курбандык күнү. Ва саласату айям ташри. Андан кийин ташаткан 3 күн, мына ошо менен 5 күн гана бир жылда умра кылуу макрух тахрими, арамга жакыныраак болду. Ханафи мазхабта мына ушундай маселе чечилинет дагы. Эми далилдер эмне десе биздин китептерибизде Аиша радıyallahu anhadan келген хадисти далил келтиришет да аннаха канат тукрахул умра фи айямил хамса. Аиша радıyallahu anha бул муштахида мутлака. Башкача айтканда сахабалардын мезгилинде эң чоң алым сахаби аялдардан пайгамбарыбыздын аялы фатва берген, көптөгөн адамдар ушу Айша энебизден фатва сураган, аялдардын фатва берүүсү дурус экендигине да бул жакта ишаралар бар. Айша энебизден сахабалар келип маселелерди сураган, ошого аялдардын дагы илимдүү болуусу, аялдардын дагы элдерге маселесин чечүүсү, аялдардын дагы баягы илимдүү болуп, өзүнүн аялдарынын маселелерин карап берүүсү жакшы болот. Айша энебиз эркектерге да фатва берген. Эми азыркы мезгилде бизде аалымдарыбыз көп, аялдар ошо аялдардын маселелерин карап аткан болсо, анда эч кандай мындай зыян эмес. Себеби мына ошо мен атайын бир китепти алганга ниет кылып атам. Азыр бир 60 томдук китеп. 60 том, 50 томдук китеп. Жалаң алым аялдардын хадис менен, илим менен алек болгон аялдардын өмүр баяндар. Ушуларды дагы алып окуп койсок, демек жашообузда чоң алым аялдар дагы өткөн. Демек Айша энебиз фатва берип айтып атат. Не дейт?
annaha kanat tukrahu. Ayşe enemiz ошол умраны ушул 5 күндө, башкача айтканда Арафат күнү, андан кийинки 4 күндө умра кылууну макрух деп билет эле, жаман көрөт эле дейт. Айша энебиз радыйаллаху анха бул маалыматты пайгамбарыбыздан билген, пайгамбарыбыздан алган илминин негизинде анан ошону макрух деп фатва берип, биздин Ханафи мазхаб мына ошону таянып алышкан. Буну Асар китебинде имам Абу Юсуф риваят кылат. Мына ушу менен жылдын бардык күндөрүндө умра кылса болот деген маселеден кийин ва курихат яум арафу арбатага баду, ошо менен умранын бүгүнкү маселесин акырына чыгардык. Бул китеп өзү кыска жазылгандыктан кээ бир маселелер мына ушундай кыска берилет. Анан атайын бул жакта кайра кеңирээк токтолобуз. Эгерде бирөө ажылык боюнча, умра боюнча кеңири маалымат билем десе, анда мындай кыска китептерди эмес, чоң китептерди окуганга өзүлөрү мүмкүнчүлүк болот. Биз бул жерде ушул умранын же болбосо ажылыктын негизги маселелерин гана баяндап атабыз. Эгерде бирөө умрадан же ажылыктан кеңири маалымат алам десе, анда имам Рахматулла Синдийдин Любабул Манасик фи Убабул Масалик деген китебин окуса, ошол жерден кеңири маалымат алат. Мына ушул нерсе менен ушул жерден токтойлу да, андан бурда бир нерсени токтолуп кетсек, мен ажылыкка 2021 бекен мен ажы башчы болуп барып калдым. Ошол жерде 50 адамды. Анан Арафаттан келдик. Арафаттан келип, баягы Арафатта тавафты кылып, ташты узаткандан кийин Меккеге түшүп адамдар парыз тавафты кылып, кайра Минага барып калыш керек. Кайра Минага барып кала турган мезгилде ушул гостиницага бар адамдарды жайгаштырып, бир аз эс алып алла, кайра Минага чыгабыз деп жатсак, бир ошо биздин кыргызстандыктар эле ихрам кийип жөнөп калышты. Ихрам чечилди да болду. Анан каяга кетип атасыңар десе, умрага кетип атабыз дейт. Болду, умра бүттү. Умранын 5 күнгө чейин, башкача айтканда азыр 1 күнү кетти Арафатты. Андан кийин 4 күнү умра кылуу макрух тахрими болот деп аларга түшүндүрмө бердик. Мына ушундай нерсени баардыгыбыз элге жеткизип турсак, ошол күндөрү ибадат кылам деп кайра күнөөгө батып калбоо керек. Ал күнү эмне себептен умра кылынбайт десе, андан негиздүүрөөк нерсе турат да, ажылык бар. Ажылыктагы амалдар, шайтанга таш атуу, курбандык союу деген чоң амалдар турат да. Аяга баргандар ажылар да. Ошо ажылыктын амалдарын кылсын дагы, бул умра менен башка мезгилдерде кылса болот. Бул күнү ал нерсе менен алагды болбош керек, алек болбош керек деген маселени айткан. Мына ошол жерден сабагыбызды токтосок, кийинки сабагыбызда ошол кайсыл жерлерден ихрам кийиш керек, миқат деген нерсе, чектер кайсыл жерлерден аттары эмне, эмки сабагыбызда ошол миқат боюнча сүйлөшөбүз. Ва саллаллаху таала хайра халқихи Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.